Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун коррупция менен күрөшүү боюнча убадасы жөн гана эл көзүнө деген кейипте болуп атат дейт экс-президент Алмазбек Атамбаев. Ал апрель телеканалына маек куруп өлкөдөгү саясий жана экономикалык маселелер боюнча пикирин билдирди. Анын пикиринде Жээнбеков баштаган күрөштү Исаков менен Кулматовду камоо бул жөн гана шылтоо. Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматов эмнеге камакка алынды? Анткени Сапар Исаков Жээнбековдун өтүнүчтөрүнө карабастан райымды жумуштан алган. 23 ноябрда Сапар Исаков мага чалган. Кечээ түндө дагы Жээнбеков чалып райымдын жумуштан кетирбе деп жалдыраган деп айткан. Бул райым үчүн Сапар Исаковдон өч алуу болуп эсептелет. Тил албаганы үчүн анын үстүнө Жээнбеков эртең инаугурация болот. Мен президент болом деп Сапарга айткан. Кулматовду эмнеге камашты? Анткени ал бажыны райымдын кишилеринен тазалай баштаган. Бирок ал билген эмес ал жактагы тыгыз байланышта. Алар райымдын жана Жээнбековдун кишилери болгон. Эсиңиздердеби, Оштогу бажыдан бир күндүн ичинде түшкөн кирешенин көлөмү 10 эсеге көбөйгөн. Бул деген чоң акчалар. Мына ушул үчүн Кубанычбек Кулматовду камашкан. Орусиялык паспорт үчүн эмес, өкмөттүн тапшырмасы менен курулган мектеп үчүн эмес. Бул райым үчүн өч алуу. Бул кайсы бир үй бүлөлөрдү тойгузуп жаткан адамдар. Мына чындык. Бул коррупция менен күрөш эмес. Биз азыр көрүп жатабыз. Бул коррупционерлер ар кандай юбилейлерде, үлпөт тойлорунда эң барктуу коноктор болуп жүрүшөт дейт Атамбаев. Булак факт KG.